Саламатсыңарбы, урматтуу менин угуучуларым. Здравствуйте, уважаемые мои участники сегодняшнего урока. Сегодня мы с вами будем проходить тему род существительных. Бүгүн биз силер менен орус тилинде род категориясын үйрөнөбүз. Бул теманы тандаганын себеби биз орус тилинде туура сүйлөгөндү үйрөнүү үчүн ошол категорияны билишибиз керек. Себеби кыргыз тилинде мындай категория жок, а орус тилинде бар. Бизде көбүнчө сүйлөп жатканда каталарыбыз ошо родду билбегендиктен болот. Мисалы, эгерде орус тилинде зататоч мужской роддо турса, жанында сынаточ, этиш, ататоч бардыгы мужской роддо болот. Женский роддо болсо женский роддо. Эгерде биз сөздү мужской роддо сөзгө женский роддогу зататочту коюп алсак, ушул жерден биздин каталарыбыз башталат. И бүгүн мен силер менен ушул теманы өтөйлү деп чечтим. Орус тилинде 3 род бар. 3 рода: мужской род, женский род, средний род. Род кайсы родго таандык экен баягы сөздү каяктан билебиз? Окончание мүчөсүнө карайбыз. Мына карагыла слайдта мужской роддо сөздөрдүн окончаниелери бул нулевое окончание деп коет. Нулевое деген бул үнсүздөр. Ц отец, Н сын, Т брат, стол, Л. Ошондой эле мягкий знак и Й тамгасы көрдүк. Андан бул жагында 5 сөз турат, папа, дедушка, юноша, дядя, мужчина. Булардын окончанияси а, я. Бирок булар эркек киши болгондуктан мужской родго таандык болот. Түшүнүктүү. Эми женский родго өтсөк. Женский роддун окончаниелери а, я, мягкий знак. Мама, бабушка, комната, земля, ручка, сумка, куртка деген сөздөр а, я окончание болгондуктан женский родго тиешелүү болот. Ал эми жанындагы мягкий знактарды карагыла: мать, дочь, дверь, тень, лень, тетрадь. Бул женский родго киришет. И үчүнчү род бул средний род. Средний родго кирүүчү сөздөрдүн окончаниелери о, е. Небо, фото, государство, озеро, море, полотенце, солнце, училище. Биз бирок могу о менен бүткөн сөздөрдү небо, фото, государство деп сүйлөйбүз. Небо десек акцент болуп калат, фото десек акцент болуп калат. Бирок биз окончаниелери о экенин билишибиз керек. Ылдыйында исключение деп мен сөздөрдү бергем. Карагыла, бул сөздөрдүн окончаниясы баардыгы я.